Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы мен сиздерге жагымдуу жакшы кабарларым бар. Ал кандай кабар десеңиздер, биздин мамлекет ушул карапайым жарандарыбызга, калкыбызга кам көрүп, саламаттыкты сактоо тармагынан буйрук чыкты. Ал кандай буйрук? Ал 27 февралда 2023 жылдын 27 февралында 191 саламаттык сактоо министринин буйругу чыкты. Ошол буйруктун негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 9 спид-центр бар экен. Ошол спид-центрлерде гепатиттин Б, С, Д түрлөрүнө анализдер бекер алынып жатат. Эгерде ошол анализди тапшырганда гепатиттин кандайдыр бир түрү чыгып кала турган болсо, анда количественный ошо вирустун количествосуны аныктай турган количественный анализдерди алып атышат. Анан ал жерден эгерде анализдер количественный анализ көбүрөөк чыгып кала турган болсо, фибросканга жөнөтүшүп, фибросканы начар чыгып кала турган болсо, вируска каршы бекер дарыларды берип жатышат. Бул деген биздин калкыбызга кам көрүү. Ушунан бардык ушул жакындарыңыздарга ушул маалыматты таркатып, мүмкүн болушунча мамлекеттен бекер берилип жаткан жардамдарды алып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр болот. Анан эгерде анализдер начар чыгып, мурда кийин ушул майыптыгы боюнча же бир кандайдыр бир льготниктер деп коет бизде, ошол жеңилдик алуучу бейтаптар учетто турган болсо, каттоодо турган болсо, аларга ошол печёночный тесттер, анан почка бөйрөктүн ошол тесттери бардыгы Бишкек жана Ош шаарларынын спид-центрлеринде берилип жатат. Ошону дагы мүмкүн болушунча пайдаланып калыңыздар. Бул ар бириңиздердин ден соолугуңуздарга пайдалуу. Анан бүгүнкү күндө ушул гепатитти носитель болуп алып жүргөндөр, оорубай эле носитель болуп алып жүргөн дагы жарандарыбыз өтө көп, алар өздөрү билбейт. Алар өздөрү билбей жүрүп, ошол адамдар менен контактка барганда, жакын контактка барат, же болбосо ушул кандайдыр бир процедураларды, салондогу процедураларды алганда, ошол тиш дарылаган жерлерге барганда дагы ошол носительдер башка адамдарга жугузуп коюу ушу коркунучу болуп жатат да. Ошондуктан носитель болуп жүрүштү дагы билиш үчүн ушул спид-центрлерге барып анализ тапшырыш керек. Ал эми анализдерден эч кандай гепатиттин түрү жок болсо, анда ошол жерде спид-центрлерде гепатиттин Б түрүнө карата каршы вакцина берилип атат. Ошол вакцина дагы бекер берилип атат. Ошондуктан бул гепатиттин түрлөрүнөн, ошол гепатит Б-сынын түрүнөн сактануу үчүн вакцинаны алып алсаңыз, бул сиздин ден соолугуңузга аябай чоң пайдасы тиет. Себеби дегенде бул оору бүгүнкү күндө аябай кенен кулачын жайып атат. Ошондуктан сиз өзүңүзгө жугузуу албоо алдын алып, ошол өзүңүзгө кам көргөн болосуздар. Ошондуктан мен берген маалыматты саламаттыкты сактоо министринин 191 буйругу 27 февралда чыкты, бүгүнкү күндө күчүндө. Ошондуктан баарыңыздар ошол мамлекет берип аткан жардамдан, бекер берип аткан жардамдан пайдаланып, ден соолугуңузду сактап калыңыздар. Саламаттуу болуңуздар.